Жаз мезгили кирип келиши менен айымдардын көйгөйү болгон арыктоо темасы да курчуйт. Бүгүнкү күндө дүйнөдө ар бир 4-чү адам толуктук менен жабыркайт. Адистердин айтымында бул абдан ылдамдыкта өсүп жаткан коркунучтардын бири. Өзгөчө жаш өспүрүмдөр арасында тез толуп кетүү фактыларынын көптүгү. Барыбызга белгилүү болгондой, арыкташ үчүн алгачкылардан болуп ашыкча майлуу тамактардан баш тартып көп кыймылдоо керек. Бирок мындан башка да көйгөйдү чечүүчү методдор бар. Сууну көп ичүү менен суюктукка толуп турган ашказан мээге ток болуу белгисин жеткирет. Эгерде күнүнө 1 же 2 литр сууну өз убагы менен туура ичип турсаңыз, албетте аз тамактанасыз. Мындан сырткары организмге да пайдасы өтө чоң. Ошондой эле көп тамак жеп албоонун дагы бир жолу бар. Ал сууну тамактанаар алдында жарым саат мурун 200 грамм сууну ичүү. Бул дагы тез арыктоого жардам берет. Жолу бул акырын тамактануу. Биз тамактангандан кийин мээге 20 мүнөттөн соң сигнал барат. Ошол үчүн тое жеп алуудан этият болуу керек экени сунушташат. Шашылып тамактануудан ашказан ооруп калуусу, аш кыла албай май катары денеге тарап кетүүсү менен семиртүү коркунучу туулайт. Дагы бир кызыктуу жолдорун айталы. Үйдү салкындатып, желдетип туруу. Үйдү салкын кармаган кезде дене ысытуу үчүн абдан көп калория жоготот. Үйдүн жылуу болуп туруусу да калориянын көбөйүүсүнө шарт түзөт. Албетте ар дайым суукта отура берүү дегендик эмес болгону. Таза аба менен желдетип туруу арыктоого эле эмес, маанайга да, ден соолукка да пайдалуу. Көп басууну адат кылыңыз. Эң жөнөкөй жолу бийик үйлөрдө жашагандар болсо, лифттин ордуна тепкич менен көтөрүлүү абдан пайда берет. Жумушуңуз өтө алыс эмес болсо, жөө бараңыз. Же күндө бир мезгилди болжоп жөө жүргөндө адатка айлантыңыз. Бул да арыктоого жардамын берет. 1 айдан соң жыйынтыгы кубантат. Өзүңүздүн параметриңизди ченеп туруңуз. Бул абдан маанилүү психологиялык адат. Канчалык тезден таразага түшүп, белибизди ченеп турсак, ошончолук көп өзүбүздү көзөмөлдөп турабыз. Бул дагы арыктоого жакшы мотивация болуп бере алат.